Биз программабызды улантабыз. Пирамида студиясы назарыңыздарда сергек таң түрмөгү. Бүгүн биз йога менен машыгабыз. Кандай йога көнүгүүлөрүн аткарсак, денебиздин кайсы бөлүгүнө кандай жардам берет? Мына ушул боюнча суроолорго жооп бергени келген астанабызды алгачкы конокторубуздан болуп аттаган Жанаркүл Ниязова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Жанарайым, саламатсызбы? Хош келдиңиз. Бүгүн биз Жанарайым менен биргеликте йога менен таанышабыз жана йога элементтеринин көнүгүүлөрүн чогуу жасайбыз. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Бүгүн биз йоганын курсак тарамыш болжоңдоруна арналган көнүгүүлөрүн жасайбыз. Жакшы экен, эң сонун. Анда баштайлы. Анда көнүгүүлөрдү жасап баштасак, Көнүгүүнү баштаардан мурда бир аз отурабыз дагы, настрой алабыз, өзүбүздү даярдайбыз. Өзүңүздү даярдайсыз. Дем алууну да жөнгө салыш керекпи, баштаардын алдында? Шашпай, курсак менен көзүбүздү жумабыз дагы, тилибизди таңдайыбызга тийгиздик. Көзүбүздү эки каштын ортосун карап, курсак менен дем алганга аракет жасайбыз. Демибиз жай, терең. Мондайды кинодон гана көрчү элем. Бүгүн өзүң жасап көрүп, сезебиз. Оюбуздун баарын, көңүлүбүздүн баарын дем алуубузга бурабыз. Курсак менен дем алганга аракет кылабыз. Курсак менен дем алганды йогдордун дем алуусу деп коебуз. Демди терең тартып, оюбуздун баарын ичибизге бурабыз. Өзүбүздү тыңшайбыз, байкайбыз. Дем алуубузду жайлатып, көңүлүбүздү жай кылгандан кийин акырын көзүбүздү ачабыз дагы, буттарыбызды жазабыз. Буттарыбызды жазып, мыжаларыбызды, буттарыбыздын таманыбызга көнүгүү жасайбыз. Колду ачып, айландырабыз. Жанарайым, негизи сиз йогага келгениңизге канча убакыт болду? Йоганы мен 2007-ден баштадым, бирок 2013-төн баштап такай машыгып, бир ийгиликке жетейин деп, ден соолугум боюнча келип, анан машыктыруучу болгонго аракет кылдым. Сыртка айландырабыз. Сыртка. Акырын турабыз дагы, биз буттарды арткалып кетип, планкага турабыз. Биз бүгүн курсактын тарамыш болчоңдорун киргизгенге аракет кылабыз, пресс жасаганга аракет кылабыз. Колдорду манжаларды кенен ачабыз, колдор ийиндин тушунда турат, буттарыбыз түз. Башыбызды түз кармайбыз, денебиз бош. Ушул абалда дем алабыз. Шашпай дем алабыз. Курсактын тарамыш болчоңдорун сезебиз. Алгач баштаганда 30 секундтан баштасак болот. Күнүнө 30 секундтан жасап атып, ийгиликке жетсек болот. Акырындап 1 мүнөткө жетишибиз керек. Анан ылдыйкы планка деп коет, акырын ылдыйкы планкага түшөбүз. Кээде болот го, барып эле сразу көп көнүгүүлөрдү жасап, денесин ооруксунтуп болуп тура эмес да, Жок, ал туура эмес. Баштаганда акырын шашпай башташ керек, жаңы баштагандарга. Акырын турабыз дагы. Бир аз мына бала позасы деп коет, наристе позасында эс алып алабыз. Азыр йога менен машыккандардын саны мурдага караганда көбөйүп атабы? Ооба, буюрса да биздин да өлкөбүздө аябай элдер йогага кызыккандар көбөйүп атат, йоганы түшүнгөндөр көбөйүп, өздөрүнүн ден соолугуна кам көргөн кишилер көбөйүп атат. Бул болсо бизди кубандырат. Бул мышык позасында турабыз дагы, 4 буттап. Акырын оң кол, сол колубузду өйдө көтөрөбүз, анан оң бутубузду өйдө көтөрөбүз. Бутубузду өйдө. Ушул абалда сол колдун учун карайбыз дагы, дем алып, курсактын тарамыш болчоңдорун сезебиз. Бул кыймыл менимче омурткаларга аябай жардам берет болуш керек. Омурткалардын үстүндөгү тарамыш болчоңдорун күчөйтөт, курсактын тарамыштарын тартат. Бизди баланстык кармаганга жардам берет, концентрацияга. Дем алабыз, акырын алмаштырабыз. Артка алдыга. Дем алабыз, курсак менен. Дем алабыз. Бул жактан аябай жакшы көрүнүп калат экен, мен карап эле тургум келип атат. Сиз айттыңыз го, омурткалардын түз болушуна жардам берет депчи? Бул жактан эле байкалат экен, курсактын кирип, омурткалардын түз болушуна. Буттарды бир аз көтөрүп коебуз. Кайрадан колубузду коебуз дагы. Эми омурткага иштейбиз. Бутубузду акырын тартып келебиз дагы, чекебизге тийгизгенге аракет кылабыз. Артка туртубуз дагы, башыбыз менен бутубузду бирдей көтөрүп, омуртканы арткага карай ийебиз. Акырын кайра кеттик. Дем чыгарабыз. Дем тартып көтөрдүк.
Негизи йога менимче Индияда жаралган болуш керек. Ооба, йоганын мекени Индия. Кайсыл кылымдарда жаралган? 5000 жыл мурда деп айтылат. 5000 жыл мурда. Эң сонун. Деги эле йога менен машыгуу бул бардык жаш курактарга туура келеби? Бардыгы жасай алат, жасаса болот да, э? Йогада жаш курак чектелбейт. Мен кичинекей балдардан баштап 80 жаштагылар деле жасай беришет. Кийинки путубузга жасайбыз. Дел тартып, ийинге таза. Кыйналбайт, жай көнүгүүлөр менен ыңгайланыштуу. Ар бир муундун өзүнө жараша көнүгүүлөрү бар, шашпай, дем алуу менен бардык адамдар жасаса болот. Эң сонун. Жакшы экен. Бүгүн мен да өзүмдү йог сезип атам. Дем тартып кайра үйдө көтөрөбүз, мүмкүн болушунча башты да көтөрөбүз, омуртканы сезебиз. Омурткалар. Амир келгенде айтып эле, мен аябай ачыла албай атам, чойлушум керек болуп атат деп. Мынакей жакшы мүмкүнчүлүк. Жасай берген эми. Биз менен чогуу биздин телекөрүүчүлөр да жасап атат деген ойдобуз. Акырын отурабыз дагы кайрадан. Курсактын тарамыштарын кайра иштейбиз. Бүгүн биз курсакка арналган көнүгүүлөр жасайбыз. Акырын бутубузду кармайбыз дагы. Ошол абалда колубузду капталга чыгарабыз. Кайык позасы деп коет. Жаңы башталгандар үчүн ушундай көнүгүү. Кандай поза? Кайык деп коет. Негизи өзү мындай жасалат, буту түздүк. Анан жаңы баштаганда мындай кылган жакшы болот. Бул мындай туруш аябай кыйын болуш керек, э? Курсакка ысып аябай. Курсак титиреп баштайт көрөк турат. Бул демек сабырдуулукка үндейт адамдарды. Сабырдуулукка, арыктайм деген айымдарга өтө пайдалуу. Эң жакшы, эң сонун. Жанар айым, негизи эле йоганын философиясы кандай? Менимче йоганын философиясы, йога деген сөз өзү негизи байланыш дегенди билдирет. Байланыш биздин ички дүйнөбүз менен сырткы дүйнөбүздү, физикабыз менен бийик буттарым түшүп баратат мен. Амирдин буттары эле эмес, тер да кетти. Бираз түшөбүз, дагы кеттик, бираз кетебиз. Бул ылдыйкы кайык деп коет, акырын. Ылдыйкы кайык, аябай ылдыйкы кайык да оңой эмес экен. Менимче жаңы баштап аткан мендейлер үчүн. Акырын жатып алабыз дагы. Башы колубузду бутубузга алып, эми чыныгып курсактын тарамыштары булчуңдары менен иштейбиз. Оң ычканагыбызды сол тизебизге тийгизгенди аракет кылабыз. Бир, ушуну бир канча жолу жасайбыз. Жакшы экен. Башында ычканактар тизеге тийбеши мүмкүн, а бирок күнүмдүк турмушта күндө жасап атып, акырын жетип алабыз. Меники тийбей жатат. Бүгүн тийбеши мүмкүн, бир-эки күндөн кийин кайра тийип калат. Акырын токтойбуз дагы, бир бутунда токтоп, бир аз турабыз. Фиксация, бир канча мүнөт турабыз. Ошол кезде тамандар менен иштеп койсок болот. Тамандар. Кийинки бутка алмаштырабыз. Кийинки бут. Мен бутум такыр эле жетпей калдыбы? Акырын тура жатып туруп тизебизди кучактап, оңго солго акырын башыбызды көтөрүп турдук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аябай оңой эмес экен бул көнүгүүлөр. Эгер мага окшоп сиздер жаңыдан жасап жаткан болсоңуздар, моундай тер кетиши мүмкүн. Буттарыңыз биздин Жанар айы жекебиздикиндей болуп, толук жетпей, бул жакта эле калып калышы мүмкүн да. Андыктан бул көнүгүүлөрдү күн сайын кайталоо керек экен. Анда бүгүнкү бүттү окшойт, Жанар айым? Йога тууралуу абдан кызыктуу маалыматтарды айтып, жалпы көрүүчүлөр менен бөлүшүп кеттиңиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Дагы чакырабыз, көп келип туруңуз. Жанар айым, бул бүгүнкү көнүгүүлөр негизи биздин көпчүлүк телекөрүүчүлөр үчүн дагы жана мен үчүн дагы өзүнчө бир жаңылык болуш керек. Йога менимче аябай сонун экен, мага да жакты. Сиздерге да жакты деп ойлойбуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күн сайын йога менен машыгыңыздар. Мен бүгүн өзүмдө 3 мүнөт, 4 мүнөт көнүгүү жасап, аябай эле йог сезип калдым. Андыктан бизден алыстабаңыздар.